Бул жерден мен бир нерсе баса белгилеп кетейин, бар бүгүнкү катышуучуларга тиешелүү бул. Азыркы жаңы кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талабы эл аралык конвенцияларды милдеттеме алган Кыргыз өлкөсү. Биз толугу менен бүт талаптарын эске алдык. Азыркы иштеп жаткан кодекстердеги кээ бир кирбей калган талаптарды да эске алдык. Демек, эл аралык конвенция, эл аралык милдеттемелер толук бул кодекске камтылган. Ал эми сиздер айткандай жанагы кыйноолорду азыр күбө катары суралбайт дегенден эки жагы бар да, мен түшүнүгүмдү айтсам. Биринчиден, текшерүүнү кыйноолор болгонун сиздер маалымат бергенден кийин текшерүү тергөө убагында күбө катары сурак берип койсоңуздар бул эң жакшы болот. Мен ойлойм, тетирисинче ошо камакта абакта отургандардын бардыгы сиздерге ишенич артат. Анткени сиздер билдирип атасыздар кыйноо болгонун. Сиздер күбө катары өтүп атасыздар. Эртеңки күнү силер аларга караан болуп атасыңар да. Бул жагынан кайра өбөлгө түзүлмөк деп ойлойм да.